Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, биз АКШнын борбору Вашингтондобуз. Кыргызстандын Америка Кошмо Штаттарындагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Бакыт Аманбаевден маек алуу үчүн элчинин кеңсесиндебиз. Саламатсызбы, Бакыт мырза? Саламатчылык. Жакшы жүрөсүздөрбү? Жакшы, рахмат. Анда маегибизди жакында эле ишке ашып жаткан жакшы жаңылык менен баштайлы. Кыргызстандын жарандары үчүн Америка Кошмо Штаттарынын аймагына кирүүдө туристтик виза 10 жылга чейин мөөнөт узартылды. Бул ушул визанын 10 жылга чейин берилиши аларды сүйлөшүүлөрдү өткөрүү оңойго турбаса керек. Ушул тууралуу айтып берсеңиз, кантип жетишилди мындай жыйынтыкка? Чындыгында бул абдан маанилүү окуя болду. Айрыкча биздин кыргызстандык мекендештерге, кыргызстандык атуулдарга. Анткени себеби Америкага келе турган виза 5 жылдан туура айтып атасыз, 10 жылга узартылды. Бул деген сөз эми грин карта дегенге эле жакын болуп калды. Анткени себеби 2 жолу 10 жыл алсаң, 20 жыл алынат да. Бул абдан чоң жакшы иш чара. Бул кандай жетилишилди мындай ийгиликке, мындай натыйжага? Биринчи кезекте бул көптөгөн сүйлөшүүлөрдүн, көптөгөн түшүндүрүү иштеринин натыйжасы болду деп айтсам жаңылышпайм. Айрыкча Кыргызстанда соңку 3 жылда жүргүзүлүп жаткан саясаттын, Садыр Кожоевичтин жетекчилиги менен жаткан мамлекеттик деңгээлдеги, Кыргызстандын ичиндеги, ошондой эле борбордогу азиялык деңгээлдеги жүргүзүп жаткан иштердин маңызы, алардын келечектүүлүгү, алардын буга чейин чечилбей келгендиги тууралуу Америка тарапка абдан мындай кеңири ар түрдүү өңүттөн түшүндүрүп отуруп, ачык эле сөз болду. Сиздер биздин жүргүзүп жаткан, биздин мамлекеттин жетекчиси жүргүзүп жаткан саясатты колдоп берсеңиздер жакшы болот эле. Ал үчүн биздин элдердин ортосундагы дагы кыргыз эли менен Американын ортосундагы байланышты дагы күчөткөнгө жардам берсеңиздер жакшы болот эле. Андай максатка жетиш үчүн мына виза маселесин 5 жылдан 10 жылга узартып берсеңер жакшы болот эле деген өтүнүчүбүз канааттандырылды. Анын натыйжасында ушундай ийгиликтер жетилди. Мен ойлойм, бул Кыргызстандагы жүргүзүлүп жаткан саясаттын тууралыгына Американын бийлигинин колдоосу болду деп айтсам жаңылышпайм. Негизи эле Америкага келүүдө түрдүү визалар бар да, түрдүү категориядагы визалар бар эмеспи? Башка категорияларды дагы узартуу, анан виза алуудагы шарттарды жөнөкөйлөштүрүү боюнча дагы сүйлөшүүлөр улантылып атабы? Бул дагы өзүнчө бир багыт чындыгында. Бирок визанын түрлөрүнүн арасынан эң чоң көп бериле турган виза бул туристтик виза. Себеби кыргызстандык карапайым атуулдарга бериле турган туристтик виза. Ошон үчүн биз ушул жакка басым жасадык. Экинчи жагынан башка категориядагы визаларды дагы мөөнөт узартуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Азыр мен көбүнчө жолугушууларда эки маселеге өзгөчө көңүл буруп атам. Биринчиси бул биздин жаштардын айрыкча Америка Кошмо Штатынын жогорку окуу жайларына окуп, ошол жактан билим алам, өзүмдүн мамлекеттен жардам берем деген жаштарга визаны 1 жылда, студенттик визаны 1 жылдан 5 жылга көтөрүү, себеби 5 жылда окуусун бүтүрүшөт да деген маселени көтөрүп атам. Ошондой эле жаштарга визаны окуу өткөндөн кийин эле дароо эле кыйнабай эле, интервьюга чакырып ара кылдырбай эле, жөн эле онлайн түрүндө эле бергиле деген суранычты айтып атам. Ошондой эле биздин Кыргызстандык атуулдарга, айрыкча жумуш жок жүргөн жигиттерибизге, чоң трак айдаган жигиттерди бир мындай пилоттук проект кылып алып келип, анан кайра алып кетип, ушундай бир тажрыйба алмашалы деген талаптарды коюп атабыз. Мунун баардыгы азыр сүйлөшүү үстүндө болуп атат. Буюрса баягы Москва бир күндө курулган эмес да, акырын-акырындык болот. Ал эми сиздин сурооңуздун экинчи бөлүгүнө келе турган болсок, Америка Кошмо Штатынын Кыргызстандагы элчилиги кыргыз жарандарына виза берүүнү да жеңилдеткенге аракет кылып атышат.
түшүнүү менен мамиле кылышып, кошумча дагы окошкаларды ачышты, жеңилдетип атат. Бирок Америкага келем деген атуулдардын саны көп болуп атат. Айрыкча Россиядан, башка өлкөлөрдөн ар кандай себептер менен Кыргызстанга келип атышат да. Ошол атуулдарыбыз, ушундай атуулдар кайрылышып, ошондуктан мен сүйлөшкөн жерде ушулар айтып атышат мына. Ушундай элдин саны көп болгондуктан кезеге турган кезде дагы мына ушундай очередь болуп атат. Бирок мында жеңилдеткенге аракет кылабыз деп. Бул дагы эми баягы өз ара түшүнүү, өз ара колдоо саясаты Кудай кааласа кетип атат Америка тараптан, Кыргыз тараптан дагы. Мына ушуну эми биз дагы бир жагыш этапка жылдырыш керек. Чындыгында Америка менен Кыргызстандын ортосундагы байланышты жогорку деңгээлге чыгарганга, эки тарапка тең ыңгайлуу шартта биздин абдан чоң мүмкүнчүлүгүбүз бар. Америка Кошмо Штаттары менен Кыргызстандын ортосунда билим берүүдө бир топ жакшы долбоорлор ишке ашырып келет. Мындан башка дагы кандай долбоорлорду ушу билим берүү боюнча долбоорлорду ишке ашырса болот? Кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Туура айтасыз. Бул эки тараптуу мамилени өнүктүрүүдө, эки тараптуу кызматташтыкты жакшыртууда билим берүү тармагына көңүл буруу өтө маанилүү. Анткени себеби билим берүү бул ар бир өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүдөгү эң маанилүү тармактардын бири. Эгерде биз экономиканы өнүктүрөбүз, элдин жашоосун жакшыртабыз дей турган болсок, анда бүгүн биз жаштарга жакшы туура билим бериш керек. Билим берүү деңгээлин көтөрүшүбүз керек. Мына ушул өңүттөн алганда биз Америкадан үйрөнө турган жактарыбыз көп. Себеби бүгүнкү биздин аракетибиз 10 жылдан кийин сөзсүз түрдө таасирин берет. Ошон үчүн мен көп сүйлөшүүлөрдүн бир багыттарынын бири бул билим берүү тармагындагы кызматташтыкты жакшыртуу. Бул багытта Америка Кошмо Штаттын мамлекеттик департаменти тарабынан каржыланган бир топ проекттер бар. Тагыраак айтканда, Fulbright деген программа бар. Ал болсо барлык тармактарда биздин Кыргызстандан билимдүү адистерибизди Америкага келип окутуу, тажрыйба алмаштыруу багытында иш алып барат. Ошондой эле студенттерди алмаштыруу программалары бар. Мектеп окуучуларын бул жака алып келип окутуу, тажрыйба алмашуу программалары бар. Мындан сырткары мугалимдерди окута турган программалар бар. Мен жолугушууларда 5 нерсени Америка тарапка айтып келатам. Биринчиси, мына ушундай программалар боюнча Кыргызстанга берилген квоталардын санын көбөйтүү. Экинчи, англис тилди үйрөтүүнү жакшыртууга жардам берүү. Себеби жаштарыбыз англис тилди жакшы окуса, деңгээли күчтүү болсо, англис тилинен анда алар сөзсүз түрдө Америка болбосо дагы башка өлкөлөрдө окуп билим алганга мүмкүнчүлүк болот. Ошон үчүн биз мен жолугушууда мектеп окуучуларынын, айрыкча мектептин мугалимдеринин сапатын жогорулатуу боюнча алмаштыруу программаларын күчөтүү боюнча сунуштарды берип, Бишкектин Кыргызстандагы 7 област болсо, 7 областтын ар бир областына жок дегенде бирден мектепке мындай бир Кыргыз-Америка мектебин ачалык деген сунуштарды айтып, уларга келем айтор, бул билим берүү тармагы чындыгында биздин өлкөнүн келечеги. Биз буга сөзсүз түрдө көңүл бурушубуз керек. Бул боюнча мамлекет тарабынан, Кыргыз өкмөтү тарабынан жакшы иштер жасалып атат. Ал эми Америка менен мамиледе дагы бир жакшы проекттер аткарылып атат. Муну дагы күчөтөбүз буюрса. Бул абдан маанилүү темалардын бири деп ойлойм. Дагы кайсыл багыттарда биз ушу кызматташтыкты жаңыдан баштап же болбосо күчөтсөк болот? Биз Кыргызстан буга чейин биз кандай деп айтып келгенбиз? Кыргызстан бул кичинекей өлкө, алыс өлкө, эч кандай деңизге жолу жок деген сыяктуу позиционирование айтып келгенбиз да. Мына соңку 3 жылдан кийин, мына жаңы бийлик келгенден кийин биз дүйнө коомчулугуна Кыргызстанды башкача өңүттөн тааныштырып атабыз.
Тагыраак айтканда, Кыргызстан Борбордук Азиянын жүрөгүндө жайланышкан өлкө. Тоолуу өлкө. Бизде абдан чоң ресурс потенциалыбыз бар. 90% территориябыз, аймагыбыз тоо менен коршолгон. Бизде эң көп мөңгүлөр жайланышкан. Дүйнөдөгү бийиктиги экинчи орунда турган Лелимпик биздин өмүдө. Памиралай тоо кыркасы биздин Кыргызстандан өтөт. Суу ресурсубуз абдан көп. Биздин Кыргызстанда 150 миллиард киловатт саат электр энергиясы өндүрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бул абдан пайдалуу, абдан кирешелүү, абдан келечектүү тармак. Мына ушул жак боюнча биз тааныштырып атабыз Кыргызстанды. Мындан сырткары Кыргызстан тоолуу өлкө болгондуктан биз бардык пайдалуу, айрыкча жогорку технологиялык жанагы жогорку технологияны өндүрүүдө колдонула турган жаратылыш ресурстарына баайбыз. Ошондой бай өлкөбүз. Мындан сырткары Кыргызстан эли таланттуу эл. Биздин 90% элибиз сабаттуу, таланттуу эл. Бизге азыр мына сиздин сурооңузга жооп катары айтып коеюн. Биздин Кыргызстанга дагы бир чоң мүмкүнчүлүк ачылып атат Кыргызстанда, дүйнөдөчү. Жаңыдан бир мындай дүйнөлүк паровоз, дүйнөлүк поезд жылып өтүп атат. Бул IT технологиянын заманы келип атат. Бул деген сөз Кыргызстанда туруп эле, Кыргызстанда жашап иштеп туруп эле дүйнөнүн базарларына чыгып, соода кылып, үй бүлөңдү багып, жогорку маяндагы маяны алып жашасаң болот деген мүмкүнчүлүк ачылып атат. Интернеттин заманы ачылып атат. Буга мисалы Кыргызстанда 10 миңден ашуун IT инженерлер мисалга алдырсак болот. Соңку 30 жылдан бери 10 жылдан ашуун IT инженерлер Кыргызстанда туруп алышып эле, силерге маалым, 10 миңден ашуун Кыргызстанда туруп эле дүйнөнүн 35 өлкөсү менен иш алып барышат. Алган айлыгы $3000 10 миң долларга чейин жетип атат. Эч кандай завод, фабриканы өнүктүрбөй эле. Эч кандай завод, фабриканы куруп, экологияны бузбай эле алар жумуш орду менен камсыз болуп, дүйнөлүк рынокко, дүйнөлүк базарга чыгып атышат. Бизде мына ушул мүмкүнчүлүк чоң абдан. Биз эгерде IT технологияны өнүктүрүүгө, жаңы технологияны өнүктүрүүгө дагы көңүл бура турган болсок, жаштарыбызды үндөсөк, анда биз Кыргызстан Борбордук Азиядагы IT хабка айлансак болот. Элчиликтин ишмердүүлүгүндөгү бирден бир багыт мына ушул жака буруп атабыз биз. Эки жолу биз мына соңку мезгилде Кыргызстандын айтишниктери менен Американын IT тармагында иштеген адистердин катышуусунда чоң жыйын өткөрдүк. Нью-Йоркто өткөрдүм. Анан былтыр Американын Юта штатында өткөрдүк. Абдан чоң жакшы мамиле түзүлдү. Мен айтайын дегеним Кыргызстанга дагы бир чоң мүмкүнчүлүк ачат. Бул жаңы илим, технология. Биз Кыргызстандын экономикасын качан көтөрө алабыз? Эгерде биз башка коңшулар өлкөлөр, Россия конкурент атаандаш боло албай турган өндүрүштү өнүктүрсөк. Бул IT технология. Бул жаңы технология. Бул жаңы технологиядагы адистерди даярдоо биринчи. Экинчи, жаңы технологияны өндүрүп чыгаруу. Өндүрүп чыгарууга да биздин потенциалыбыз, биздин мүмкүнчүлүгүбүз абдан чоң. Себеби Кыргызстанда эң чоң кремнийдин запасы бар. Кремнийдин жанагындай пластинкалары бул чиптерди чыгарат. Чип болсо ар бир жаңы технологиянын мээси, сотканын же болбосо башка жаңы технологиянын жүрөгү, компьютердин жүрөгү бул чип. Ошон үчүн мен Америкадан инвесторлорду алып барып, ушул кремнийди иштетүү боюнча 2 жолу Кыргызстанга барышты. Экинчи жолу барганда президенттин алдындагы инвесторлор тартуу боюнча агенттиги менен кол койду. Кыргызстанда кремнийди иштетүү боюнча завод курабыз деп аракет кылып атабыз. Эгерде Кудай кааласа бул завод курулуп кала турган болсо, анда
мунун келечеги абдан чоң. Себеби чипти чыгаргандан кийин биз компьютерди чыгарыш оңой болуп калат. Ошон үчүн бул дагы бир тармак. Ошондой эле дагы башка тармактар, көптөгөн тармактар боюнча биз кызматташтыкты жакшыртсак болот. Эң башкы тармактардын бири бул айыл чарба. Өзүңүз билесиңер, Кыргызстан айыл чарбалуу өлкө. 60% элибиз айыл чарба жересинде жашайт. Бизде малдын бардык түрү өсөт. Койдон баштап жапайы топоско чейин. Бирок сапаты жакшы эмес. Сапатын жакшыртуу боюнча, айрыкча уйлардын сапатын, койдордун сапатын жакшыртуу боюнча элчилик жакшы иштер алып барып атат. Мисалы үчүн Монтана штаты менен барып мен договор түздүм. Аларда Монтанада, Тоолуу штат, Монтана штаты, уйлардын Вагью, Ангус деген түрлөрү өстүрүлөт. Ошол түрлөрдүн тоңдурулган уруктарын Кыргызстанга барып көбөйтүү боюнча биз сүйлөшүп атабыз. Себеби бул абдан маанилүү тармак бизге. 10 жөнөкөй койду баккандан көрө 10 породалуу кой бакканыбыз пайдалуу. 10 жөнөкөй уй баккандан көрө 10 породалуу уй бакканыбыз жакшы. Себеби экөөнө бирдей эле мээнет кетет. Анын бардыгын биз Америкадан, башка өлкөлөрдөн алсак болот. Элчиликтин дагы бир алып барып жаткан тармагы бул айыл чарба тармагы. Айыл чарба тармагында 3 багытка биз көңүл буруп атабыз. Биринчи, малдын сапатын жакшыртуу боюнча иш алып баруу. Экинчи, адистерди даярдоо. Биздин адистерди бул жакка келип даярдоо, тажрыйба алмашуу. Үчүнчү, тоюттар, жаңы тоюттун түрлөрүн даярдоо боюнча жаңы технологиялар чыгып атат бул жака. Дагы бир көңүл бура турган нерсе Америка менен иштөөдө. Бул билим берүү тармагында айрыкча. Америка бизге окшоп, мурдагы Советтер Союзуна кирген өлкөлөргө окшоп, юристтерди, экономисттерди даярдоого көңүл бурбайт. Булар болсо азыр жаңы технологияга, айтишниктерди даярдаганга, нано технологияга көңүл буруп атат. Андан кийин искусственный интеллект, artificial intelligence, ошону өнүктүрүүгө көңүл буруп атат. Бул адамзаттын келечеги. Бул жаңы технология. Эми биз жаңы технологияны биз Кыргызстанга алып барабыз. Кыргызстанда биз келечекти жаштарга буруп, жаштардын келечеги туура билим беребиз десек, анда биз сөзсүз түрдө өнүккөн өлкөлөр менен жакшы болушубуз керек. Америка менен жакшы болушубуз керек. Ошон үчүн ушул тармакта олуттуу иштер буюрса аткарылып атат. Эң башкысы Америка бийлигинин Кыргызстандын бийлигинин жасап аткан саясатына көңүлү түз, туура. Колдоо саясаты бар. Анын натыйжасы мына 5 жылдык визаны 10 жылга көтөрүү болду. Бул абдан чоң тарыхый иш болду. Бул болсо мен айтпадым жогору жакта билепчи. Кыргызстандын мамлекет башчысынын жүргүзүп аткан ишине колдоо болду Америка бийлиги. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Кыргызстандын Америка Кошмо Штаттардагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Бакыт Аманбаев менен болгон маекти көрдүңүздөр. Маекти мен Бурлай Бусурманкулова алып бардым. Биздин каналдан алыстабаңыздар.